Ассаламу алейкум, урматтуу Москвар каналыбыздын катталуучулары, замандаштарым, амансыздарбы? Туугандар, жаман көрсөңүздөр дагы, жаман көрбөсөңүздөр дагы иншалла сиздердин соопко илешип калсын деп эле ушинтип чыга бермекчимин да менчи. Ушул 29 жаштагы агабызга жардам керек болуп атыптыр. Боорун алмаштырыш керек дейт. Кыскасын айтканда 25 000 доллардай керек болуп атыптыр. Азыр бир 300 000 рубльдей тыйын бар деп, азыр дарыланып жатыптыр. Тууган уруктары, кайны журттары колдон келишинче тапканын берип, дары менен кармап атабыз дейт да. Орозу дагы жакындап калды. Бир аз сооп коюш деп иншалла. Поддержкада болуп, дагында болсо ушул убакытка чейин котор бердиңиздер. Рахмат баарыңыздарга. Биримдигибизди көргөзүп атабыз. Канчалаган адамдар сиздердин 5-10 рублиңиздер аркылуу дарыланып бүттү мисалы. Дагында болсо дарыланып жаткандары бар. Иншалла өтө көптөгөн жардамдар берип атасыздар да. Рахмат баарыңыздарга туугандарым. Дагында болсо уланта берелик ошол нерселерди. Ошол чыгарган кайрымдуулук видеолорубузга 10 рубль, 20 рубльден которсок дагынчы 10 000, 15 000 адам көрөт да бизде. Жок дегенде бир 200 000, 300 000 тыйын топтолуп калат да. Сиздердин ошол тыйыныңар бир 10 рубль, 15 рублиңер буларга канчалык керек, зарыл да. Апасы бизге кайрылып видео тартып жөнөткөн. Тилекке каршы биз Москвада болгонубузга байланыштуу бара албадык. Жардам берип кол туугандар. Жок дегенде лайк басып, жакшы сөзүбүздү арнап дегендей поддержкада бололук. Ушул убакытка чейин поддержка бердиңиздер. Дагында болсо биримдикте болуп, жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик. Көңүл коюңуздар анда апасынын сөзүнө. Саламатсыңарбы, урматтуу эли журт. Менин уулум Маткалыков Атканбек, 29 жашта. Бир уулун атасы мындан 2 жыл мурда гепатит Б диагнозу коюлуп, Кыргызстанда, Москвада лечение алып жүргөн. Өткөн жылы 2022 жылы капысынан жүрөгү тутуп больницага түшүп калды. 3 күн дегенде комадан врачтар араң чыгарып алышты. Ошол кезде цирроз печени деген диагноз коюшту. Ичинен 5 литрден ашык суу алышты, курсагы шишип, буту шишип, лечение алып чыктык. Эми ошо присадка печень кылыш керек. Биздин каражатыбыз жетишпегендиктен ушу кайрымдуу элдерден жардам сурайман. Ошо көзүмдүн карасы ага жалгыз уулум, карындашы, башка бир туугандары болбогондуктан, донор жоктугунан биз Россия жергесинде донор күтүп отурабыз. Ошо операцияга дагы каражатыбыз жетишсиз, ошого жардам берсеңер деп силерден суранабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жалгыз баланы оорудан айыктырыш үчүн жардам бериңерди аябай өтүнүп суранам. Алдын ала берген жардамыңар үчүн Алла ыраазы болсун.